Тыбыштар жөнүндө сыйкырдуу жомок башталды. Илгери бир сыйкырдуу шаар болуптур. Ал шаардын аталышы алфавит. Шаардын ичинде 33 үй бар. Ал үйлөрдө тыбыштар жашайт. Ар бир үй өзгөчөлөнүп турат. Ал үйлөрдү тамгалар деп аташат. Мына көз алдыбызда А тамгасынын үйү сонун бекен, жомокту улантабыз. Бул шаарда 2 көчө бар. Үндүү жана үнсүз. Үндүү тыбыштар үндүү көчөдө жашашат. Алар эрте менен эрте туруп ырырдашат. А, О, И, У, И. Тыбыштардын үнү абдан жагымдуу. Үндүү тыбыштар шайыр жашашат, ырдашат, бийлешет жана ойногонду жакшы көрүшөт. Ал тоо болгондуктан ынтымакта жашашат. Ый тыбышы менен чогуу ырдаганды жакшы көрүшөт. Чогуу ырдаганда Я, Е, Ю, Йо тыбыштары пайда болуп, үндүү тыбыштардын саны 10 болуп калат. Үнсүз көчөдө үнсүз тыбыштар жашайт. Алардын саны үндүү тыбыштарга караганда көбүрөөк, 21 үй тамга бар. Үнсүз тыбыштардын үйүнөн ар түрдүү үндөр чыгат. Кээ биринен шуулдаган үндөр чыгат. Бул үйлөрдө шуулдаган үнсүздөр жашайт. Башка үйлөрдөн ышкырык угулат. Булар ышкыруучу тыбыштар. Андан тышкары жумшак тыбыштар бар. Б, В, Д, Г, Л, М, Н, Р. Жана каткалаң тыбыштар. П, Ф, Т, К, Х. Жумшак менен каткалаң тыбыштар жакшы достор. Алар бири-бирине окшош болгондуктан ар дайым чогуу жүрүшөт. Үндүү жана үнсүз көчөнүн четинде 2 үй тамга бар. Ал үйлөрдөн үн чыкпайт. Анткени ал үйлөрдө ажыратуу белгиси жана ичкертүү белгиси жашайт. Жомок балдар аягына жетти. Унутпаш үчүн жомокту келгиле балдар, алфавит ырын ырдап коелу. Чешача твердый знак. Мягкий знак. Ю-я. Балдар, силерге жомок жактыбы? Бүгүнкү сабак аяктады.